Туугандар, муну карасаңар. Кечээки окуядан кийин эмне болуп атат? Сразу комментариясы менен келип тур заказ. Здравствуйте, вы кто по национальности? Если таджик, отменяю заказ дейт. Здравствуйте, я кыргыз деп жазып коюп келе бердим машина айдап. Машина бада чагылдым, азыр көрөбүз. Чыксынчы, коркуп калышканда барычы. Баары бир мигрант деген түшүнүк бар да булардачы, орустарда. Мигрант деген таңба калат го, кыргызсыңбы, өзбексиңби, тажиксиңби, башкасыңбы, баары бир мигрантсың да. Коркуп калыштыр кечээки могу Крок Ситиде болгон окуядан кийинчи. Ушундай ситуациялар болуп атат. Рейд өтө күчтүү болуп атат. Ар жерден тосуп текшерип атат. Этият болгула. Дүйнөдөгү эң бийик мунара Россия желегинин түсүнө боелду. Дүйнөдөгү эң бийик Бурж Халифа мунарасы Россия желегинин түсүнө боелду. Маалыматка ылайык, Россия желегинин өңүнө Бириккен Араб Эмиратындагы Бурж Аль-Араб отели, Абу-Даби шаарындагы муниципалдык имарат, Аль-Дафра шаарындагы муниципалдык имарат, Аднес улуттук көргөзмө борборунун штаб-квартирасы, Халифа университети, Шейх Зайданын көпүрөсү жана башка объектилер өзгөрткөн. Урматтуу Москвадагы мекендештер, сиздерге таза жана оригинал документтер керек болсо, сиздерге Абдуталип мырзаны сунуштайбыз. Алдыңыздарда турган бардык документтерди бат жана таза жасап берет. Регистрация 3 айга, 9 айга, продление 3 айга, 9 айга таза жана ишеничтүү базасына жооп берет. Аманатка кыянат жок. Связь жана WhatsApp номер +7 916 044 66 24. Кызматыңыздарда Абдуталип. Москвадагы кыргыз диаспорасынын өкүлчүлүгүнө баардыгы аксакалдар, биздин баардыгы жедештер, мекендештер, төрагалар бул жерде баардыгы ушу бүгүнкү траур күнү деп аталган Москвада. Баардыгы келип отурат. Жамина же Асма ке, мынаке, Сада келет, Райма келет, мынаке. Кыргыз диаспорасынын төрагалары, мынаке, лидер, активисттер баардыгы.